Лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Депутат Жанар Акаев Бишкектеги мектепте мугалимге орой мамиле жасаган аялды жоопкерчиликке тартуу керектигин парламенттин 13 ноябрындагы жыйынында көтөрдү. Ал бул окуя Кыргызстандагы жалпы мугалимдерге моралдык сокку болгонун, аны коомчулуктун алдында мугалимден кечирим суратуу керектигин белгиледи. Лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Эмне үчүн аны коомчулукка алып чыкпадыңар? Жүзүн көрсөтүп, мугалимге мондай мамиле кылган ушул аял деп. Бул бүтүндө Кыргызстандагы мына 120 000 мугалимге болгон шылдың мамиле болду ушундай. Моралдык чоң сокку болду. Эмне үчүн мугалимдерге ушундай орой мамиле кылган, шылдыңдаган, мазактаган адамды болгону 1000 сом айып пул менен чыгарып жибердиңер. Аны жазага тартыш керек эле да. Бүтүндөй мугалимдерге, коомчулукка көрсөтүш керек эле да. Миңдеген мугалимдердин духу түшүп калбадыбы? Билим берүү темасын улай эле парламент 9 мектептин курулушун камсыздоого багытталган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. 2024-жылдын 23-июлунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы грант жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбоору боюнча эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Улан Примов маалымат берди. Бишкек, Ош, Каракол, Баткен, Жалават, Нарын, Талас шаарларында жана Новопавловка менен Прогресс айылдарында 9 билим берүү уюмунун курулушун камсыз кылат. Мектепти куруунун Евразия өнүктүрүү банкынын гранттык сумманын чегинде фонддун каражаттарын эсебинен каржыланат. Кыргызда жакшы сөз бар, белекке берилген аттын тишин сынабайт деген. Бирок ушул 400 миллион, 500 миллион долларга биз 9 мектеп курабызбы? Албетте жанагы бассейндер менен болот, шарт аябай жакшы болот. Эл аралык стандартка жооп берген мектеп деп атабыз да, бирок 400-500 миллион долларга 9 эле мектеп курабызбы? 30 мектеп куруп койсо болот го? Парламенттин бүгүнкү жыйынында Бишкектеги коомдук транспорттун аздыгына шаар тургундары наразы болуп жатканы айтылбай калган жок. Бул тууралуу жыйында депутат Дастан Бекешев маселе көтөрдү. Ал коомдук транспорттун аздыгы жарандарга кыйынчылык жаратып жатканын айтты. Депутат троллейбустарды каттамга кайтарууну талап кылды. Троллейбус жок. Эл же жумушка, же окууга мындай убагында келе албай жатат да. Очень много жалоб со стороны горожан. Когда наконец-то наладится вообще проблема с общественным транспортом? И троллейбусы надо все-таки запустить. Люди не могут ни до работы доехать, ни до учебы вовремя доехать не могут. Бүгүнкү күндө Борбор калаада 1200дөн ашык автобус 56 каттам боюнча иштейт. Муниципалдык автобустардын жүрүү аралыгы орто эсеп менен 10 мүнөттү түзөт. Троллейбус каттамдарынын ордуна жаңы автобус линиялары ишке киргизилет. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаада троллейбус менен жүргөндөр азайганын айтып, аны башка коомдук транспорттун түрү менен алмаштыруу замандын талабы деп түшүндүргөн. Айбек Исабеков, Сабирбек Тойчубаев, Регион.